Азыр біз баралуызға келіп, күчүбүзгө толуп, парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтө турган мезгил келди. Мына жаңы мүмкүнчүлүк келди. Кече мына Рыскелдий Чыныбекович абдан туура айтты, толук колдойм. Өкмөт келгенде. Бул жерде бардык состав турганда, азыртан өзүбүз бизге өкмөткө бейпоңдотпайбызбы? Мындай чектеп коелу, токтотуп коелу деп болбойт. Мындан ары келгиле накта парламенттик өлкө болобуз десек, биз бул кетишибизде парламенттик өлкө боло албайбыз. Üçüncü mikrofon, процедурный маселе. Процедурный. Урматтуу ага, суроо берүүчүлөр дагы 74 депутат жазылыптыр. Талкууга дагы 50ге жакын депутат жазылыптыр. Эми байкасак бүт эле суроолор азынча кайталанып атат. Мына Мухаммедкалый Дүйшөкеевич өзү жакшы программаны алып келиптир. Составы дагы өтө тажрыйбалуу состав болуп атат. Менде сунуш бар эле. Ар бир фракциядан 2ден депутатка сөз берип эле бул жаңы түзүлүп аткан өкмөткө мүмкүнчүлүк берсек, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич өзү айтып атат, мен парламент менен тыгыз иштеп, тез-тезсилер менен жолугушуп, мамлекетке, өкмөткө жакшы иштерди аткарсак деген ниети бар экен. Ушул сунушту колго салып койсоңуз, 2ден жетиштүү го дейм, ар бир фракциядан 2ден. Рахмат, Закир Ишматович. Суроолорго же Экөөнө тең, суроого да, талкууга да. Рахмат, сунушту азыр мен добуш коюп беремин. Экинчи микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович. Кече бүгүнкү күнгө чейин аткаруучу да, өкмөт башчылыгынын милдетин аткаруучу Сапар Жумакадыров Апрель телеканалы аркылуу эмне деди? Парламентте принциби жок, саясий өлүктүр отурат деди. А биз бүгүн ошону далилдеп атабыз. Сапар Жумакадыров сын айтты же чын айтты? Чын айтты. Чын айтты. Биз бардыгыбыз кыйкырабыз, президент кыйкырат, премьер кыйкырат, сиз айтасыз, биз парламенттик башкарууга баратабыз деп. Кыйсы уктап калган парламенттик башкаруу. Парламентти башкаруу эпохасында жашатабыз. Мына ким башкарып атат? Сразу эле айтат да ушул өкмөттү. Өкмөт дегенди бир күндө кетип, бир күндө өкмөттү келтирип отуруп. Берсин да түз суроолорун, түзүмү боюнча, курамы боюнча, курагы боюнча берсин. Анан кийин эле айта калабыз ушул кошомат кылып жүрүп. Кошомат кылып жүрүп көрдүк го. Эркелетип жүрүп, эртелетип кетирдик го бир өкмөттү. Эми буларга да берсин да суроо. Анан кийин суроолор кайталанып атат деп. Өкмөт деле кайталанып атпайбы? Мурукулар эле келип атпайбы? Мурукул эле программа. Таза 40 адам деди. 40 адамды алып келди. 20сы жыдып кетти, 20сы жылып кетти. Кайта эле келди. Ошол эле программа, ишеним жана биримдик. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода. Анан кийин жооп бере атса, суроолор берилип атса, анан кийин ушуларга боору сачып атат да. Бизге боору ачылып турган табылбай атпайбы? Парламентти таркагыла деп элдер шоо атпайбы? А биз бүгүн отуруп алып, кайта парламентти коргогондун ордуна итти кылып атасыз. Биз добуш берүүчү машинага айланып калбадыкпы? Силердин айыңардан, ушундайлардын айынан адвокаттык кылбагыла аткаруу бийлигине. Булар ушуну көрсөт, азыр эртең эшек суудан өткөндөн кийин эч басып да келбейт. Ошо менен орозо, анан ары көчмөндөрдүн ойуну, көчмөндөрдүн оюнан кийин көпкөндөрдүн оюну, ошо менен жаңы жыл кирип кетебиз. Булар отура берет, 6 айдан кийин келебиз, силер менен сунуш бересиздер, көңүл бурасыздар. Бурбайт. Киддайт этет. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Биз парламенттик президенттик өлкөдө бүт дүйнөгө мактанып атабыз. Азыр биз баралуыбызга келип, күчүбүзгө толуп, парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтө турган мезгил келди. Мындан ары өкмөткө бейпоңдөгөн саясатты токтотушубуз керек. Депутаттар каалагандай сүйлөсүн, мурдагыдай чектөө болбош керек. Бизде азыр мына жаңы мүмкүнчүлүк келди. Кече мына Рыскелдий Чыныбекович абдан туура айтты, толук колдойм. Эми мындай майда маселелерде мен макулмун. Бир фракциядан 2 адам сүйлөсүн, 3 адам сүйлөсүн, балким 1 адам сүйлөсүн, колдоп берип коелу. Мындай майда маселеде, өтө маанисиз маселеде, бирок өкмөт келгенде, бул жерде бардык состав турганда, азыртан өзүбүз бизге өкмөткө бейпоңдотпайбызбы? Мындай чектеп коелу, токтотуп коелу деп болбойт. Мындан ары келгиле накта парламенттик өлкө болобуз десек, биз бул кетишибизде парламенттик өлкө боло албайбыз. Бул ушул состав менен. Мындай кылбай эле, келгиле, мындай мен өзүмдүн сөзүмдү сүйлөп алдым. Бирок башка депутаттарга дагы эмнени айтса дагы мүмкүнчүлүк берели. Мындан ары келгиле парламент бир аз күчкө толуп, күчтүү болуп, өкмөттү биз сын айтсак, биз конструктивдүү сунуштарыбызды айтып атабыз. Бул буларга деле пайда. Угуп алыш керек. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат. Мен Закир Ишматовичке кайрылат элем. Сунушуңузду кайра чакырып алыңыз, сонда пикир алмашпайбыз,
Мындай да биз өкмөттү дайындаганды көрөбүз, анан кеткенди көрөбүз да. Ошондуктан чек койбойлу, мисалы үчүн мен 56-чыбыз же 36-чы жазылган. Мага кезек жетпей калат да. Анан кайра төрагайдан добуш берүү менен салышым керек болот да сөздү. Ошондуктан мен сурап атырам, Закир Ишматович, кайра чакырып алыңыз сунушуңузду. Биринчи микрофон, анан үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, ушул жерде мына коалициялык көпчүлүк биз да курамга кирдик. Эми өкмөттү биз сунуштап атабыз. Анан Мухаммедкалый Дүйшөкеевич айтып кетти, программаны дагы толуктап алып келебиз деп. Келип андан көрөк жөн эле сөз кур сөз сүйлөбөстөн өзүбүздүн сунушубузду берели. Бир конструктивдүү жашоону өзгөртө турган, бир элдин турмушун өзгөртө турган өзүбүздүн сунушубузду берип, катышып, анан чогуу алып чыгайлы бул жерден. Менимче ошондо туура болот да. Бул жерде эч кимди чектеген жок. Анан бул жерде сунуш болду. Депутаттар анан сунуш болду, добушка коебуз, добуш берүү жолу менен чечели. Рахмат. Үчүнчү микрофон, анан экинчи микрофон. Рахмат. Да, добуш өтүп кетпесин деп Мухаммедкалый Дүйшөкеевич бияка чыгып атабыз да. Мына бүгүн жаңы шайланат өкмөт. Жана комитеттен да өзүбүздүн жакшы пикирлерди, суроолорубузду бердик да. Эми азыр кыргыз эли карап турат да. Жаңы өкмөт, сиз баштаган өкмөт кандай жооп берет, кандай суроолорго жооп берет, кандай сунуштар болду, суроолор болду деп тур. Ошондуктан мен сунушумда Мухаммедкалый Дүйшөкеевич эч кандай чектөөнү мындай үмүт кылбай, до конца болгон суроолорду жооп берип, сунуштардын баардыгын мынакей жаңы өкмөттүн курамы жазып алып туруп, анан кийин иштейбиз деп. Негизи сындагандарга жакыныраак болуңуз. Сизди колдогондор Сапар Исаковдун өкмөтүн көрдүңүз го кандай колдогондор, кандай аны чаап түшкөнүн. Ошон үчүн тиги сындагандардан качпаңыз да. Анан кийин бүгүн эми сиз суроо бере турган күндө атайын кезексиз жыйналышка чогулдук. Күйүп бараткансып. Раз чогулгандан кийин, давай эми шашпай бүгүн бүтүрөйүк ушул маселени. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Дастан Артишбекович. Ар бир депутаттын өзүнүн укуктары бар. Ошондуктан депутаттын сунушу боюнча аны жээреген туура эмес. Ошондуктан айтылган сунуштарды добуш менен чечели. Аны депутаттар чечет да, көпчүлүгү. Бир адам чече албайт. Ошондуктан регламент боюнча сунуш түштү. Добушка коюңуз, добуш өтсө, өттү, өтпөсө биз суроолорду улап кете беребиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон. Рахмат, Дастан Артишбекович. Жунус уулу, Өнүгүү прогресс. Көпчүлүктүү коалицияны көпчүлүктө азыр эми кандай жыйынтык болот примерно билебиз. Но бирок Мухаммедкалый Дүйшөкеевич ушул азчылыкты дагы, оппозициянын дагы ушул айткан сөздөрүн көңүл буруп койсоңуздар. Мына сиздерди бир бекитип берип, анан кийинки өкмөттүн отчетуна келгенде кайра көрөбүз деп, ошон үчүн оппозициялык азчылык Сапар Жумакадыровичке көп сөздөрүн айтты. Бүгүнкү күндө биз ойлойбуз, эми сиздин ошол Сапар Жумакадыровичтин өкмөтүнөн сиздин өкмөтүңүздүн эмнеси жакшы, ошону бизге эл журтка далилдеп, бизге айтып берсеңиз, анан чектөө койбой, урматтуу депутаттар, суроолорубуз бар, берип албайлыбы? Атайын бүгүн мына жыйынга чогулгандан кийин. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сиздердин талабыңыздар бар, регламент менен иштөө, регламенттин жолун мыйзамдуу түрдө кармап бер деген. Мен ошонун негизинде депутаттардан сунуш келип түштү. Бардык депутаттардын сунушу мен добушка коюшум керек. Бирок ким биринчи сунуш берсе, ошол сунушту эске алуу менен мен добушка коёмун. Аны сиздер өзүңүздөр добуш берүү менен чечесиздер, урматтуу депутаттар. Ошондуктан депутат Шакиров мырзадан сунуш келип түштү. Азыр Шарапов, Шарапов, депутат Шараповтан сунуш келип түштү. Суроолорго ар бир фракциядан 2ден жазылсын деди. Ошондой эле талкууга да сунуш келип түштү. Процедурдуу маселе сурап атат депутат Бакиров. Урматтуу депутаттар, урматтуу коалициялык көпчүлүк. Бул жерде оппозицияда фракциялардан атамекен өкүлдөрү жок. Өнүгүү прогресстен көп болсо бир 5-7 депутат олтурат. Коалициялык көпчүлүк бергениңиз суроолор колдоо иретинде, сунуш иретинде болуп атат. Анда тизмеден алып коюңуздар дагы
бизде фракциянын өкүлдөрү берип алсын. 4. Өкмөттү колдоо бул чек коюуда эмес. Өкмөттү колдоо бул конкреттүү сунуштар менен, сын пикирлер менен, конструктивдүү ой пикирлер менен жаралат. Ошондуктан мындай бир эл карап турат, үмүт кылып турат. Курамы мыкты экен, программасы жакшы экен, бирок дагы кандай ой пикирлер бар экен деп. Ошондуктан мындай туура кабыл алып, урматтуу Закир Эшматович, сунушуңузду мүмкүн алып, же жок дегенде бир 3төн деп, 4төн деп сунуш берсеңиз туура болот деген ойдомун. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, биринчи сунушту мен добушка коем. Депутат Шараповдун. Добуш бериңиздер. Макул 50, каршы 28, бары 78, катталды 108. Өткөн жок урматтуу депутаттар сунуш. Анда табло боюнча